Кутман таңар менен Карачада сергек жашоо туура тамактануу группасынын катышуучулары. Ярмарка выставка Окмайда атындагы Окмайда деген ярмарка выставка уланып атат бүгүн дагы. Мындай алмаларды алып келишиптир элдер. Мындай көктөрүн алып келишиптир. Neler? Kızılça servis. Sarı servis bolbaydı ekan bu yerde. O pomidor saqtalgan o'xshaydi. Ну, узун не екен, а? Это дайкон. А? Дайкон. Дайкон. Дайкон? А вы что фотографируете? Для кого это? Для себя. Для рекламы. Лимон каяктыкы экен? Limon Tursiya ja. Турцияныкын алып келдиңер. Мен өзүңөр өстүргөн экен деп. Arkadaş şu 50 somdan. Здравствуйте. Здравствуйте. Сливочное масло есть? Есть вон он. Вот это почем? Это по 60. По 60? Все по 60 сомов. Что так дорого? 40 сомдон жок бу? Мо телешка экен. Ушундай телешка болсо биздин айылдагы тракторчуларга жакшы болот эле. Бакта ташыса да болот экен, макапая сеткасы бар экен. Жакшы экен. Беларусь трактордун запчастары экен. Бул комбайн экен, буудай. Чындаппы? Буудай. Наковорот экен. Buradan var ekipte жатка строя. Жүгөрүңүн жаткасы. Жүгөрү орот дейт го. Наковорот экен да бул. Россельмаш деген экен. Ушундай комбайн болсо бизге бирөө болот эле. Маканы буудайдын баарын оруп салмак. Вау! Ну буудайлардын жаңы сорттору экен. Ушундай буудайлардан эксек болот, мына түшүмдүү экен. Ошол жакта ушу Опять кечир. лаборатория бар, ошонун директори. Картошканын жакшы сорттору экен. Мына кып-кызыл экен, мына сары, кызыл. Суу бар, видео бар, ошто жалап атат. Мына будайдын сорттору мынака экен. Ошо улан. Машкабакты каерде өскөн? Чоңгуз? Девушка, это тыква где Это выросла? Токмакский государственный участок, это самое, как сказать, сортоучасток. Эме 80 килога чейин экен, да? До 80 килограммов, да, у вас там написано? Да. 80 килограммов. Гектарына 100, Даже номер. 130 тонна берет экен, да? Ошончолук чоң экен. Это сколько весит тыква? Это Написано, сколько весит. здесь не написано, здесь примерно 20 килограмм до 80 написано. Именно эта тыква.
А мякоть какая? Желтая, да, или красная? Это, знаете, не Не знаю. знаете, да? Ай, мага ушул ашкабак жагып калды. Эме өтө эле чоң экен да. Мына. Аябай чоң экен. А семена продаете? Наверное, вот телефон оставил. А, телефон написано. Ой. А в каком климате хорошо растет? У нас на юге будет расти? А вот это я даже не знаю. Не знаете, да? А кто может сконсультировать? Так, ну вот, наверное, это его телефон. Ага. СТБ Бешевич. А где он работает? В Бишкеке? Нет, в Токмаке. Токмаке. Вот Буран. Токмакский Бурана. государственный участок у нас там. Мгм. И вот это сама, он заведующий участком. У него там овощи, соя. Еще, наверное, А там это Тоже это рекламные, да? да, Можно брать? конечно, можно. Давайте. Может там все, там информация есть. Может быть. Нурларынан бирден алайлы. Анан кийин эметебиз. А какая правда? А у нас были реестры, не Вот знаете? это расскажи мне, вот это, какое, кто что... Нойлуян. Точно. Ошо силерден таластагыла немелер, да? Ошонун уругунан эгилген. Анализге алып келген, эгилген, да? Мында түшүндү пахта да бар экен. Бул 32 центнер берет экен. Гектарына 32,7. 35% берет экен була. Ушундагы ушу пахтадан эгип көрсөк болот экен да. Куда-нибудь тоже, да? Мындайлар бар экен. Вот середину поставим. Ошо Середину урматтуу поставим. Вот это сору оставим туда. Карачада Сергей жашоо тура тамактануу Я. группасынын катышуучулары. Мына өзүңөр көрүп атасыңар ушундай мал деле кой бербей үлүштөрүбүзгө ушундай нерселерди өстүрсөк болот экен да. Мага ошо эмелер жагып атат, картошка, пияздары. Сон картошка урттар. Мунду Я не знаю, вот. бир өзү 300 грамм болот экен. Мына Вот туда картошка. поставим, Но бириси 315 грамм болот экен. Мына карелла деген картошка бар экен. Мына көбүнчө мага мына тукум сыяктуу сылуу экен. 320 граммдан. Бул Анна Кирги деген. Анна де королева Анна деген картошка экен. Ну, Аустин, ну Прада деген картошкалар экен да. Мон сада сару. Мынау дагы ашанчып көрө турган нерселер экен. Мыналар жасалма. Дәрілер экен, жасалма. Ветеринардык дарылардын колдонуудан сак болуңуздар. Мыналар жасалма экен да. Көрүп алгыла. Биз жасалма эмне экенин билбейбиз. Базардан алып ала беребиз го. Ушулар жасалма экен. Салмаксыңбы? Ушу жасалманы кантип билсе болот? Өздөрү бул жакта мистин байкелер текшерет атайынчы. Немелер. Жок, байкелериң билет да, биз мисалы үчүн биз жөн эле барып ала беребиз да базардан. Биз кантип текшерип Мо алабыз? китептерден окусаңыздар, Аха. рейстери жазылган атайынчы. Кээ бирөө контрабанда жолдору менен кирет. Булардан ошо кирген немелери бар да атайын. Дарылар. Ошолордон бул жактан карап окуп билип алсаңыздар болот. Бул китептен окусуңуз. Ошо китебиңен Дагы берейинби? да берип койгон мен. Бизде да Асанчык деген эмебиз бар да, мал доктурубузду ошого беремин да. Силерди бербейди деп айтам. Коңшуларыма берем.
атайын ушундай жасалма дарылар боюнча ишкана бар экен. Анан ушу аяктан бияктан келген дарылар текшерип сертификат берет экен, ушундайбы? Рахмат. Мына өсүмдүктөрдү. Бул кандай аппараттар? Али гербицид чачкандагыбы? Жоқ, бұлар емекен. Складқа туманный. Складта иштегенге? Жана фумигация кылгангачы. Анан амбарный вредителер бар го? Кандай? Эмеде? Складтарга астынан. Ама ортодо кызыл, ал дары чычыт да ошо. Но средства защиталар экен, адамга зыян тийбеш үчүн. Биз дагы шалыга чачабыз да көбүнчө күрүчкө. Ошого дагы эмелер барбы, материалдарыңар мындай окуй тургандарыңар? Гербицидтер о, гербицидтер чачат. Ошону берсең, мен ала барайын. Но сары чыңмокту Павлика. жок кылганга эмекен? Брошюрка. Брошюрка. Чегирткелерди эме алганга. Ушундай эмелер, брошюркалар бар экен, Бул салмаксыңар? Бул силер эмне боюнча гербицидтер булар? Химия и для животных, агро. Мынандай биз күрүч өстүрөбүз да, ошого кандай дарылар бар? Эми гербицидтер базар кургондо. Даниэль. Гербицидтер нема? Дрен шок деген бар. Кайсы жерде күрүч? Кайсы область? Базар кургондо. Рен шок колдонгонсуздар? Ооба. Ошо райс, рен шок дегендер бар. Ошондойлорду кээ бирде эме өтүп атат да, ошо көнө баштады жерчи. Жер привыкание. Кийинки жылы башкасы келет. Башкасын эметиш керекпи? Баткенде аминосол кошуп берет. Какой-то процент. Ушундай мындай эмелер бар экен. Каталогдор. Аны алдыңыз. Мен азыр эметем. Агрохимикат для интенсивного растениеводства деген каталогдон алдым. Буюрса. Эмки жылы башка чыгып анда чөпкө? Башка гербицидтер. 5 жылдай бир жерде колдоно берсе, привыкание болуп калат. Аны уже десинфекцион алмаштырып башка гербицид. Ооба, биз жылыга ошонун колдонуп атабыз да, кийин эле таасир этпей калып атат да, жери үйрөнүп калып атат. Дозасын көбөйтүш керекпи? Бираз көбөйтүп көрдүңүзбү? Месин агрономдор Агрономдор менен сүйлөшпөйт. Кымбаттуу Кара Чада сергек жашоо туура тамактануу группасынын катышуучулары ошо Оп майда деген фестиваль ярмарка уланып атат. Эртеге төбөрөк стол болот. Ошондо дагы мен репортаж беремин. Мен репортажымы күткүлө.